Кыргыз элинин урматтуу президенти Садыр Жапаров Нуркожоевич, сен ушул мына апапак мына бул жерде мамлекеттин эң заңгыраган ак үй биздин Борбор шаарыбыздын талкаланып, сени түрмөдөн алып чыгып, эл сени колуна көтөрүпчү. Ана мына жерде ачык көк асман астында, ак кардын астында асманды карап алып антып бердиң эле чиркиндиги. Ошондо элдин арасында мен 2 топтон майып Кыргыздын жараны мен отургам ошол жердечи. 30 жылдан бери канчалаган ушул жерде патшачылыктар болду. Садыр, сен да түрмөнү көрдүң. Ачыгын айтам бетиңе, сен түрмөнү көрдүң. Сени түрмөдөн эл чыгарды. Эл койду сеничи. Чоң үмүт, ишеним. Ошондо сен көкүрөгүңдү чапкылап, мен мурдакы бийлик жасабаган эмгекти мен жасайм, силердин чечилбеген көйгөңөрдү мен чечем деп көкүрөгүңдү колуңа коюп, асманды карап алып туруп, элдин астында өз оозуң менен антып бергенсиң. Мына сен иштегениңе бир жыл айланып, мына жылдын башы тегеренип, мына кече шаймоң болуп атат. Өзүң патшачылыкка шайландың. Эми тооктун көтүндөй болгон бир эле комната батир үчүн мен Акаевдин убагынан бери ушу мамлекетке кайгы муңумду, арыз муңумду жолдоп, ушу келе жатам менчи. Ушу бир комната туракча мамлекеттен мага инвалид катары, майып жаран катары, үй жок катары берилеби деген үмүт менен келип, сага менин аябай ишенимим, үмүтүм чоң эле. Чото мына 1 жылдан бери менин үмүтүм өчүп баратат. Умиге келип такалды, акимияттан чечим чыкты, комиссиядан өттүм, очередке коюлдум. Документим 1 тонна манастын томундай бүттү. Урматтуу Саке, мен жалган сүйлөбөйм. Мыйзамдын чегинде документим бүтсө да, бүттүгүн сынбайт этип, бу менин башчылыктар бири келип, бири кетип, бири таткарбай мени чычкан кылып жолго коюп коюшту. Бир шылтоон айтат, кетем, кайра сага келем, кайра мэриеге барам. Кана сен убадаң, урматтуу Саке, кана сен убадың, кана сен түрмөдөн чыккан тагдырыңды элестетчи. Эл ошондо кан кечип, мына жерде кан жутуп, өлүм болуп, бири-бирин өлтүрүп отуруп, сени патшачылыкка шайлашты эле, жол башчылыккачы. Кана кайра силеттериң өчүп атат. Мына кымбаттады продуктунун баары. Аны айтып отурсам, азыр элдин каңырыгы түтөп кетет. Аларды мен көрмөксөм, билбесем болуп атам. Дагы эл өзү койду эле деп, элдин ишеничи, үмүт үчүн дагы мен аны байкамаксыңга салып атам. Көп башты оорутпай, тез арада документим бүттү. Башты оорутпай, у менин башчылыгына телефондон буйрук берип, тапшырма берип, Кыргыз мамлекетинин башчысы катары өзүңүн намызың үчүн, менин намызым болбосо да, буйрук берип, мен бир комната тамга жап-жашнак калып, көп курушулуктуун айтып, мени путайт этип, марвер ойнотуп, игра теппей, шахмат ойнобой, мышык чычкан оюнун игра кылбай, мен тагдырымды мага бир комната турак жайды берип туруп